Бул видео социалдык тармактарда июнда тараган. Жол тандабастын ишинде кыз менен жигит күрөшүп жатканын көрүүгө болот. Унан эшиги ачылгандан кийин жигит кыздын колун карыйт. Андан кийин шымын шымдап жатат. Кыз кайрадан качууга аракет кылган, бирок жигит аны кармап соороткон. Кийин кыз жерде жатканын, а жигит машинеден сумкасын алып чыгып бурчка коюп койгонун көрүүгө болот. Ал телефондогу вспышканын күйгүзгөнүн дагы байкасак болот. Бул видео тарагандан кийин бул жигит жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурунку кызматкери жана ага каршы милицияга арыз түшкөнү тууралуу белгилүү болду. Зордуктоого аракет кылууга шектелип жаткан жарандын аты жөнү ар кандай сайттарда тарап кеткен, бирок азыр анын күнөөсү далилдене элек. Биз видеодо анын атын атабайбыз. Биз анын Facebook'тагы баракчасын таптык. Ал жаратылыш министрлигинен тышкары ички иштер министрлигинде дагы иштегени тууралуу жазып, сүрөттөрдү жарыялаган. Андан тышкары детективдик агентствонун негиздөөчүсү болгонун аныктадык. Биз бул окуядагы кыз менен байланышып, чоо жайын билдик. Бул окуя кантип чыкты, бул тууралуу кандай чаралар көрүлүп жатат? Атамерген бул видеону аягына чейин көрүңүз. Албетте, видеодун окуя эмне менен башталганын көрө албайбыз. Окуя эмне менен аяктаганын гана көрүп жатабыз. Эмнеге ушундай абал жаралган? Бизге жабырлануучу өзүнүн версиясын айтып берди. Анын айтымы боюнча, алар 1 жыл мурун таанышкан, бирок туруктуу сүйлөшкөн эмес. Мы общались с ним как парень и девушка, но первое время мы просто присматривались друг к другу, то есть мы не встречались. Но в последнее время я понимал, что то есть и он говорил, ни с кем не встречайся, вот мы с тобой встречаемся. То есть раньше официально, так скажем, мы не встречались, и уже даже в последние моменты заходили разговоры о свадьбе, но согласия на это я не давала, радости я не проявляла, то есть я просто никакого ответа в принципе не давала. Жабырлануучу шектүүнү апасы менен тааныштырганы тууралуу айтып берди. 14-15 июндун түнү кыз тойго барган. Жигит андан кийин апасы менен чогуу үйүнө жеткирүүнү сунуштаган. После уже свадьбы он приехал, забрал нас, мы проводили маму, отъехали недалеко. Мы сидели, обнимались, целовались. И, собственно, потом он уложил меня на колени, я прилегла, я немножко вздремнула, и я прилегла, вздремнула, и в какой-то момент я ощущаю его орган на губах, что, соответственно, мне не понравилось. Причем он это пытался сделать несколько раз. Я, соответственно, начала истерить, задавая ему вопросы: зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, плакать. Он пытался меня успокоить и ударил, то есть наносил мне удары, и в какой-то момент я помню, что он сильно ударил меня головой о дверь машины. Он беспорядочно наносил удары, я защищалась, хаос какой-то, потому что он был взбешен, я защищалась, и вот куда попадется. Ну вот, единственное, что я помню, что он говорил: успокойся, я сказал, успокойся. И вот так вот наносил мне удар. То есть он пытался таким образом меня успокоить. Таких подробностей я не помню, потому что я пыталась убежать. И я помню, как только я падала из машины, он вышел за мной. Ну и все остальное на видео все четко видно. Окуя унаа сыртында дагы уланган. Я не знаю, зачем он это делал. Я уже вышла из машины, то есть мы уже на улице. И то есть, как видно на видео, я не пытаюсь там его бить, как говорит их адвокат, я не пытаюсь наносить ему удары. Это он таким образом, я не знаю, что он делал. Первое время, я говорю, он пытался меня успокоить, а затем, когда я вывалилась из машины, зачем он скручивал мне руки и волок по земле, я не знаю. Да, он вытащил мои вещи, сложил в угол, и, я так понимаю, видно на видео, он начал снимать, защищая себя. Там говорится, что было несколько видео, соответственно, значит, он снимал несколько раз. Я помню, что когда он сложил вещи, он отъехал, развернулся, приехал, то есть он сделал круг, вернулся. Через какое-то время, может, минут 5 прошло. Байкоочу камеранын видеосу ушу менен бүтөт. Ушул учурду көп эле адам көргөн, бирок жабырлануучунун айтымында эч ким жардам берген эмес. Да, проходили люди, иностранцы. Люди проходили, они просто оборачивались и не собирались помочь. Хотя можно было бы просто хотя бы вызвать скорую, сказать местоположение и хотя бы таким образом помочь. Я получила сильный ушиб по голове, у меня гематома была, у меня синие гематомы также на ногах, на руках были.
ссадины и также перелом носовой кости внутренней без смещения. Мындан кейін шектүү кыздын апасына мындай кат жазган. Муну менен катар жабырлануучу жаракат алганын тастыктаган судмед экспертизанын корутундусун көрсөттү. Анда мурду сынганын жана бутунан жаракаттарды алганын тастыкталган. Мындан тышкары бети көгөргөнү тууралуу бизге сүрөттөрдү жөнөттү. Шектүү 14-июлда үй камагына чыкты. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жуошов өзүнүн Facebook баракчасында жарыялады. Азырынча тергөөдө дагы сотто дагы эч нерсе далилдене элек. Ошондуктан шектүүнүн дагы жабырлануучунун дагы атын ачык атоого этика уруксат береби? Бирок адвокат жабырлануучу менен шектүүнүн ортосундагы жазышууну ачык чыгарган. Анда жабырлануучунун аты жөнүн, кайда иштерин ачык жарыялап салган. Көптөгөн сындардан кийин гана адвокат өзүнүн постун өзгөрткөн. Биз бул суроону жабырлануучунун адвокаты Бексултан Осмоновго узаттык. Негизи менин оюмча этика боюнча туура келбейт. Иш бүтө элек деле ошол нерсени бар чыгарып, эң эле биринчи анан эң негизгиси бирөөнүн ичара жанагы припискасын киргизип, аны мен өзүмдүн жоогумда да көрсөтүп кеткем. Бул деле негизи этика туура келбейт, туура эмес кылып жатасыңар деп. Бирок эми мойнуна алган жок, түшүнгөн жок, ошон үчүн бирок менин оюмча бул этика туура келбейт. Эми аты тим болбостон каякта иштейт экенин дагы жарыялап салыптыр да, ошол кандай болот? Каякта иштейт экенин жарыялап салды. Биринчи киргизгенден кийин атын өчүрбөй туруп киргизди, андан кийин атын өчүрүп койду, андан кийин мындай аттуу адамдан толтура деди. Мындай аттуу адам толтуруп алганда бул ишти эле адам да алат. Бирок болбой эле ошол нерсени киргизди. Каякта иштейт экенин айтып салды. Биз азыр шектелип жаткан адамга чалып жатабыз. Мына азыр көдөктөр кетип атат. Мүмкүнчө берет. Вызываемый абонент не отвечает. Тилекке каршы жооп берген жок. Биз мунун жактоочусуна чалып көргөн аракет кылабыз. Биз азыр эле шектүү тараптын адвокаты менен сүйлөштүк. Бул Замир Жошов, бул мурундагы Facebook'та өзүнүн пикирин жазган. Муну сиз дагы окусаңыз болот. Шектүү тарап өзүнүн күнөөсүн мойнуна албаганын айтты, жана зордуктоого эч кандай аракет болбогонун дагы белгилеп жатат. Албетте биз муну дагы көңүлгө алышыбыз керек, бирок тиги тараптан дагы ар кандай далилдер бар. Мисалы, видеонун тышкарыдагы жанагы судмед экспертизанын корутундусу. Муну дагы биз көңүлгө алышыбыз керек. Кыз шектүү үй камагына чыгарылганы тууралуу, мындай кооптонуп жатканы тууралуу бизге айтып берди. Я и во время, когда он сидел, я не чувствовал себя в безопасности, потому что к нам домой приходили, названивали постоянно родственники, друзья и все, кто мог. Поэтому я и тогда не чувствовал себя в безопасности, сейчас тем более. Они хотели встретиться, помириться, даже говорили, каковы ваши условия, чего вы хотите. И вот недавно мы встретились с человеком, точнее он хотел встретиться, и так как я думала, что он на нашей стороне, как оказалось, что нет, он пришел, так и сказал, что у него большие связи, по пробации его по-любому вытащат, и в итоге ты сама опозоришься. Жыйынтыктайлы. Видеодо кыз жигит күрөшүп жаткандан кийин күрөш эшикте уланганын көрүүгө болот. Ошондой эле кыз жабыркады деген судмед экспертизанын корутундусу бар. Кыз тарап сексуалдык аракет болгонун айтса, жигиттин жактоочусу эч кандай сексуалдык аракет болбогонун белгилеп жатат. Пикириңизди комментарийде жазыңыз. Атым Арген, аман болуңуз.